Карагулжа районуна караштуу 3 айыл өкмөтү жайгашкан Алайкуу өрөөнүндө 17 миңге чукул киши жашайт. Бул өрөөндүн Алайкуу деп аталып калышы да бекеринен эмес. Себеби айылдагы жердин түзүлүшүнө карап кыш бүтүп, жаз келе баштаганда күнгөй бетте кар кетип, тескейинде кар көп болгондуктан Алазууку деп аталып, кийин Алайкуу болуп өзгөргөн. Ал эми илимий жактан изилдегенде алай сөзү менен байланыштырылат. Ал бийик тоолуу жер, бийик тоолуу жайыт дегенди түшүндүрөт. Куу сөзү болсо ирандыктардын кух деген сөзүнөн алынган. Биздин тилде куу деп которулуп, тоо деген маанини берет. Алайкуулуктар Алайкуу өрөөнүндөгү азыркы күндө 3 айыл өкмөтүндө жашап жаткан уруулардын түпкү атабасы Адигине уруусу болуп саналат. Ошол Адигиненин түпкү мекени Фергана өрөөнү деп көрсөткөн. Алайкуулуктар бул өрөөнгө 300-400 жылдардан баштап отурукташа баштаган. Эл оозундагы уламыштарга карай Ош шаарындагы аэропорт тарапта Коргошун тала деп аталган жерде жашаган Мундуз уруусунун эли 1683-жылы биринчилерден болуп көчүп келишкен. Жунгар хандыгы, башкача айтканда калмактардын кол салуусу себеп болгон дешет. Буларды айткан аксакалдардын көзү эч ак эле өтүп кеткен. Алар көзү барда Алайкууга биринчилерден болуп Көңдүк айылынын эли көчүп келгенин айтышкан экен. Биз Алайкууга көнүп калдык. Айыл жакшы экен, мал жайытка да орун бар деп кабар берген соң калган айылдактар көчүп келе баштаган. Кийин 1765-жылы Кохон хандыгынын кысымынан качкан байлар, бийлерди Алайкуу тоолорунун арасына жашынып, алтындарын тоого катышкан деген кептер бар. Биздин ата-бабалардын биринчи толкуну 17-18 жылдагы калмак доорунда калмактардын кысымы менен калмактар Фергана өрөөнүнө кол салган мезгилде ушул Фергана өрөөнүнүн аймагынан көчүп келген болуш керек. Экинчи толкуну бул Кохон хандыгынын мезгилинде ушул Фергана өрөөнүндө калып калган ата-бабалардын калган калдыктары көчүп келген. Алайкуу өрөөнү түндүк жана чыгыш түндүгүнөн Нарын облусу, чыгыш түштүгүнөн Кытай, түштүк жана батышынан Чоңалай жана Карагулжа райондору менен чектешет. Кытайга тоону ашып өтүү жакын болгондуктан учурунда керек жарактарын Кашкардан ат менен алып келип турушкан. Кийин СССР курамына киргенден кийин чек ара тосулуп, каттам жоюлат. Зиягүл Болот кызы, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары. Кылымдардан кылым тарды, кызыл суунун суусу агыбы, алтатыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым, жүрсөм дагы алыс кетпет санаман, акыл айтып асыл кеп айткани, аталардын кебин сагынам. Сарый менен бөгөй туусунан, бүркүт шаңшып күтүк сайраган, ышкын терим астазосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылың айлап
Töbe jaylı jaşıldır, Koğur jendi salkılasın jer. Oqtu beles küngöy deskeyde, Oy qaytargan günüm sağına. Dündügünün bütün bulatıp, Apam japkanmandı sağına. Öyerir жылқы айдаған Адам жүрген жерді сағына. Жылқы айдаған Адам қонған жұрты сағына. Балалығым естеп сағына. Апам жапқан нанды сағына.